кутмандуу күнүңүздөр менен Сереп берүүсүнүн бул чыгарылышында кастыкты козутуу темасына кайрылабыз. Биздин студияда мейманда Медиа полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Нурбек мырза, айтсаңыз, мына кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизип, кастыкты козутуу боюнча дагы мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр киргизилип жатыптыр. Ошол сиздер дагы өз сунушуңуздарды берип жатасыздар. Сиздердин сунушуңуздар кандай? Мыйзам долбоорунун берилиши кандай? Саламатсыздарбы? Ооба, бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан кылмыш жаза кодексинин 314 беренесине өзгөртүүлөр сунушталууда. Ал өзгөртүүлөр өкмөт тарабынан колдоого алынып, азыркы учурда ушул жогорку кеңешке өткөзүлүп, ал жерде дагы биринчи окууда каралып өттү. Демек, концепциясы кабыл алынды. Ошону менен бирге жазык процессуалдык кодекске дагы өзгөртүүлөр кирип жатат. Эми бул жерде мааниси эмнеде? Ушул кылмыш жаза кодексинин 314 беренесине киргизген маселеде ушул экстремисттик уюмду түзүү боюнча берене болуп атат. Бул жерде мурун экстремисттик уюмду түзүү бул ошол жерде диний, расалык, этностук, регионалдык ошол кастыкты козутуу боюнча уюмду түзсө же болбосо аны башкарса деп мындай көрсөтүлгөн болчу. Эми ошонун арасына дагы саясий кастыкты козутуу деп көрсөтүп, эми ушул саясий кастыкты козутуп ушул уюмду түзсө дагы жоопкерчиликке алынат, кылмыш жоопкерчилигине алынсын деген сунуш болууда. Саясий кастыкты козутуу деген мындай аныктамасы барбы? Бул эмнеге жатат? Маселенин баары ошондо болуп атат. Биз институт Медиа полиси дагы ушул саясий кастыкты козутуу бул эмнеден келип чыгат? Кайсыл термин? Бул мындай башка мындай толковый баягы словарьларга дагы биз көз жүгүрттүк. Ал жерде дагы ошол саясий кастык деген эч бир орусча вариантында дагы жана политическая вражда деген сөздө дагы же болбосо саясий кастык деген дагы мындай бир түшүндүрмө так жок. Анан кийин дагы ушул берилген сунушталган мыйзам долбоорунда дагы саясий кастык деп эмнени түшүнүшүбүз керек экени жок болгону ушул бизди аябай мындай кабатарландырып жатат да. Саясий кастыкты ошо мыйзам долбоорунун аныктамасында бул кандай максатты көздөрү айтылып жатабы? Айтылып жатат. Бул жерде негиздеме кат бар. Ошо Ички иштер министрлиги тарабынан расмий сайттарга көрсөтүлүптүр. Биз ушул жерде бир эки максатты мындай тааныдык. Бул жерде ушул биринчи маселеде Ички иштер министрлиги айтып жатат негиздеме катында ушул Кыргыз Республикасында экстремисттик уюмдар ушул биздин конституциялык түзүлүштү, биздин мамлекеттик түзүлүшкө ушул бузулушуна, ушул мамлекеттүүлүктү бузууга алып келүүгө иш аракеттери байкалууда деп мындай жазыптыр. Ошол себептен улам биз ушул саясий кастык деп сунуштап атабыз деген мааниде. Биз өзүбүздүн мындай корутундубузда, Институт Медиа полисинин корутундусунда биз мындай сунуштадык. Эгерде ошондой иш аракеттер байкалып жатса, эгерде иш аракеттер болуп жатса,
бул бир ошол кылмыш жаза кодексинде ошо конституциялык биздин түзүлүштү же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө же болбосо ушул баягы расмий кастыкты козутуу мындай элди мындай ушул мамлекетти төңкөрүшкө алып келе турган бир иш аракеттери бар болсо, анда жанагы кылмышка даярдануу процесси жүрүп жатыптыр да. Алда дагы бизде кылмыш жаза кодексинде ага да жоопкерчилик көрсөтүлгөн, кылмышка даярдануу боюнча. Ошол эле кылмыштын беренеси боюнча ушул тиешелүү биздин беренелер бар да, конституциялык түзүлүшкө мындай доо келтире турган иш аракеттери болсо, ушундай ошол беренелер менен жоопко тартса болот да андачы. Ошону тартыш керек, анда ошондой иш аракеттер болсо деп биз өзүбүздүн корутундубузда дагы көрсөттүк. Экинчи бул жерде жүйө катары ушул 2017 жылы калп айтпасам июнь айында Казакстанда, Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмунда ошол конвенция кабыл алынган, экстремисттик терге жолтоо боюнча. Ошол жерде экстремисттик акт деп, экстремизм деген эмне деген конвенцияда көрсөтүлүп, ошол жерде дагы саясий кастык деп дагы көрсөтүлгөн. Ошол конвенцияны биз мындай өзүбүздүн укуктук системабызга дагы мындай киргизип, ошондой көрсөтүшүбүз керек. Ошондон улам келип чыгат деп мындай көрсөтүп атат да. Эми бул жерде Институт медиа полиси дагы өзүнүн корутундусунда айттык, ал бизде бул конвенциядан тышкары дагы башка биздин милдеттер бар. Кыргызстандын бул жерде эл аралык саясий жана жарандык укуктар боюнча пакты бар. Ал жерде биздин өзүбүздүн милдеттер бар. Ал бир 94-жылы биз эгемендүү мамлекет болгондо дагы ратификациядан өткөн. Анан кийин ал жерде мындай императивдик ченемдер бар. Императивдик ченемдер деп бул мындай бүт өлкөлөр тааныган, эл аралык уюмдар тааныган укуктар болуп эсептелет да. Ошол жерде мисалы сөз эркиндиги бул императивдик норма. Ошого карай мындай башка биздин келишимдерде, эл аралык келишимдерде биз бага имплементация деп коет. Ошол укуктук системабызга киргизүүдө ошол императивдик нормаларды дагы эске алышыбыз керек. Ошон үчүн ал жерде кандай императивдик норма? Ушул экстремизм маселелерин чектөөдө мындай бул баягы сөз эркиндиги да. Ошондо так мындай ченемдер жазылыш керек. Так ченемдер жазылыш керек. Себеби ошол колдонуучулар билиш керек, бул эмне деген ченем, эмнеге алып келет. Эгерде мындай саясий кастык деп эле жазып коюп, анан ал бир мындай кеңири талкууга, чечмелөөгө жатат да. Мындай ар кандай деп түшүнүлсө болот бул норманы. Ар ким өзүнчө дагы түшүнсө болот. Бийликте отургандар, же болбосо бийликке бара жаткандар, же болбосо жөнөкөй активисттер, ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн дагы. Анан ошол эле жерде баягы сот органдары, же болбосо укук коргоочу органдар дагы ар кандай чечмелеши мүмкүн дагы. Бунун кесепетинен адам укуктары дагы тебелениши мүмкүн. Ошол себептен биз ушул бир адам укугун чектөөдө так нормалар жазылыш керек деп мындай баса белгилеп кеттик.
Буга чейин дагы кастыкты козутуу боюнча жарандык активисттер, блогерлерге дагы жаза колдонуп келген да, ошол жаза жагы кандай болуш керек азыр? Бул ошол блогерлерге, активисттерге колдонгон жаза бул 314 эмес, 313 беренеде болчу. Элмир Сыдыман, Жоробеков, кийин Гүлзат Алиева. Ооба, бул кишилерге 313 берене боюнча кылмыш жаза кодексинин беренеси, Ички иштер министрлиги сунушталган маселе бул 314 уюмду түзүүдө ошо саясий кастыкты козутуу деп атат да. Анан биз да айтып атабыз, ошол 313 берене менен 314 берене бул мындай бирдей нормалар да. Ал жерде дагы баягы расалык, этностук кастыкты козутуу, диний, регионалдык деп көрсөтүлөт дагы. Анан ошол эле 314 беренеде ошондой уюмду түзсө деген маселе да. Эми ошого байланыштуу нормалар, ал сөзсүз бул 313 беренеге дагы таасир этет деп дагы биз жаздык. Эми бул жерде жоопкерчилиги өтө оор. Жөнөкөй эле мисал, ошол биринчи бөлүм менен 313 берененин биринчи бөлүмү менен 5 жылдан 7 жылга чейин эркинден ажыратылат деп жазылган. Башкача айтканда, ошол баягы биздин жаран бир кокустуктан бир мындай сүйлөп алып, кызуу кандуулук алып, мындай сүйлөп алса, элестетиңиз 5 жылдан 7 жылга чейин эркинден ажыратылат. Социалдык тармактарда жазгандары боюнча дагы. Facebook, WhatsApp, соцтармак ошондон келип чыгып атат да, Instagram. Ошол окшош эле берене, мисалы Россия Федерациясында биринчи ирет административдик жоопкерчиликке тартылат. Ага бир штраф, же болбосо бир баягы общественный работа деп коет, мындай коомдук иштерге тартылат. Андан кийин ошол адам 1 жылдын ичинде бир өзүнө жыйынтык албай, анан дагы мындай неме алса, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылат да, анда дагы сот карайт Россия Федерациясында. Буга баягы эркинден ажыратыла турган жазаны колдонуш керек, же болбосо штраф менен койсо болобу. Мисалы, ал жерде бир калп айтпасам бир 300 000 рубльдин тегерегиндеги штраф көрсөтүлүптүр. Бизде болсо эч бир мындай ойлонбостон 5 жылдан 7 жылга чейин. Биз сотторду да чектеп койдук. Соттор дагы ошол чектен чыга албайт. Ал эгерде баягы бирөө менен кошулуп жаза турган болсо, ал 7 жылдан 10 жылга чейин эркинден ажыратылат. Мисалы, ошол эле учурда мыйзамсыз баюу беренеси, биз азыр мындай мода көп кездешип атат. Мыйзамсыз баюу, эгерде ошол мындай жооптуу кызматта адам болсо, 7 жылдан 10 жылга чейин мыйзамсыз байыса, элестетиңиз, ал канча жылдан бери иштеп, ошонун баарын аракеттерди жасагандан кийин мыйзамсыз байыды, андан кийин ага 7 жыл. Бир адам жөн эле бир кошулуп бир адам менен оюн билдирип, пикирин билдирип, балким адашты. Ал жерде ага дагы 5 жыл, же болбосо 7 жыл, 10 жылга чейин ушундай жаза колдонуу, бул мындай конституцияга дагы туура эмес келет деп биз баса дайыма айтып келебиз. Институт Медиаполиси бул жерде конституцияда бизде 20 берене бар. Ар бир адам укуктарын чектөөдө өлчөмдөш болуш керек. Соразмерность өлчөмдөш керек. Ошол мисалы биз жоопкерчиликти коюп атабызбы? Ошол өлчөмдөш өзүнө баягы жараша, амалына жараша, аракетине жараша, сөзүнө жараша, ошонун келип чыккан баягы натыйжасына жараша өлчөмдөш жоопкерчилик каралыш керек. Бул жерде эч бир
мындай ойго сыйбаган мындай кандай десем өлчөмсүз мындай жоопкерчилик каралып калган ушул 313 берене. Ушул 313 беренеде 5 жыл эркинден ажыратылат, 5 жылдан 7 жылга чейин эркинден ажыратылат деп биринчи бөлүмдө жазып койгондуктан эмнеге бул укук коргоо органдары дагы баягы көрбөдүңүздөрбү, Автандил Жоробеков, Элмир Сыдыманов, буларга Гүлзат Алиева ошол эле баягы алып келгенде эле сурак алып баягы шектенүү боюнча кабарламаны бергенде эле буларды камаганга мыйзам мажбурлап атат. Себеби дегенде оор кылмыштарга кирет да. Дароо камаш керек болуп калат. Камаш керек болуп калат да. Жазык процессуалдык кодексте ушул 3 жылдан өйдө жоопкерчилик каралат турган болсо, ошолорго ушул мындай колдонуу мүмкүн деп жазгандыктан, жанагы эркинден ажыратыла турган, СИЗОго камай турган маселе болгондуктан, булар дагы баягы 2 күн 48 саат кармаганга, андан кийин сотко алып барып, ошону кармаганын мыйзамдуулугун, анан кийин дагы кармай тургандыгын мындай соттун чечимин чыгартканга мажбур болот. Бул жерде сот дагы алсыз болуп көрүп атат, сөздүн кесепетинен гана адамдар келип жатканынчы. Ошондон улам баягы бөгөт коюу чарасына дагы бул таасир этип атат да. Эгерде штраф боло турган болсо, ал жерде бөгөт коюу чарасы мисалы үй камагы же болбосо эң эле бир мындай оор маселе, же болбосо ал жерде эч жака кетпөө подпискасы ошондой эле каралмак да. Анан кийин бул жерден мындай оорураак жаза карала турганга байланыштуу буларды камаганга да мүмкүнчүлүк дагы бир тарабынан баягы мажбур да болуп жатышат да. Россиянын мисалын айтып кеттиңиз, ал башка өлкөлөрдө да кандай ушул боюнча жаза? Башка өлкөлөрдө деле мындай жеңилирээк, бизге караганда жеңилирээк. Биз эми бул ченем биздин кылмыш жаза кодекси башынан ушул Россия Федерациясына мындай окшош болгон дагы, аларда дагы бир канча жыл ушуга окшош болуп келген дагы, бир канча жыл мурун алар ушул туура эмес экенин түшүнүп, өзгөртүү керек экенин түшүнүп туруп, анан кийин өзгөртүүлөрдү киргизип койду. Андан эч бир мындай жакшы эле натыйжа болду дагы. Мындай ошол административдик жоопкерчилик көрсөтүп калды да. Биз деле ошол жолго түшүшүбүз керек го. Сиздер өз сунуштарыңыздарды бердиңиздер да, Биз бердик, күтүп жатабыз. Ошол кечээ омбудсменге дагы өзүбүздүн кайрылуубузду бердик, жогорку кеңешке дагы ушул 314 берене, ушул экстремизм боюнча толук бир көйгөйлөрдү, анан тынбай жанагы мындай соц тармактарда дагы, вебинарларды дагы өзүбүздүн алып барып, ушул иш боюнча дагы иш алып барып жатабыз. Ушул кастыкты козутуу боюнча мына 2 берене экен, ушул боюнча жыйынтыктап айтканда сиздердин сунуштарыңыздар кандай болду? Азыркы кезде ушул депутаттар дагы ушул маселени көтөрө баштады. Бекешев Дастан Далабаевич дагы ушул 313 берене мындай өтө оор экен деп дагы жогорку кеңеште айтып, ушул боюнча сунуштарын берем деп мындай айтты. Биз ошого аябай кошулабыз, колдойбуз. Анан кийин ушул жерде 314 беренеге дагы мындай сунуштар биз бердик жогорку кеңешке. Бул баягы концепциясы кабыл алынып калды. Эми
14 барактан турган корутундуну бердик. Ушул эл аралык ченемдер боюнча, биздин конституция боюнча, укуктук системабыз боюнча адам укуктарына кандай таасир этип калышы мүмкүн деп ошондой толук мындай көп тараптуу корутунду болду. Ошону бердик. Эми биз баягы күтөбүз, ушул эске алып ошонун сунуштарды анан 314 беренеге берилген сунушту четке кагылышын күтүп жатабыз. Ошол эле учурда бизде жарандык процессуалдык кодексте дагы берене бар. Материалдарды, кандайдыр бир материалдарды экстремисттик таануу же террористтик таануу боюнча ал жерде прокуратура органдары сот органдарына кайрылып 3 күнгө чейин каралат. Ал баягы алардын арызы. Анан эң бир ошол эле жарандык процессуалдык кодексте да каралган 5 күнгө чейин оорураак да талдаш керек боло турган болсо 5 күндүн ичинде карап туруп эле бир маалыматты экстремисттик деп таанууга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерде ошол норманын негизинде Сентябрь телеканалы жабылды. Сайт Change.org деген дагы баягы петиция сайты, өзүңүздөр билгендей, мурунку жылы мурдагы президентке каршы ошол сайтта петиция жарыяланып, 14 июлда жарыяланса, 16 июлда ал жабылып калып, 3 сентябрда 2020 жылы ошол Октябрь райондук сотунун чечиминин негизинде ушул сайт экстремисттик деп таанылып калды да. Анан биз жогорку сотко чейин Институт медиа полиси даттанып, аны жокко чыгарып, андан кийин ошол кайтара Октябрь райондук сотунда бул иш кыскартылды. Ушул ченемдер дагы бир нече күндүн ичинде эле жанагы сөзсүз түрдө жоопкерди, мисалы сайт Change.org'ду чакырбай туруп, эгер дареги белгисиз экен, биз аларды чакыра албайт экенбиз деп туруп эле карап коюуга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол ченемдерди дагы мындай карап, же болбосо колдонгондо мындай ошол биздин эл аралык келишимдерге, адам укуктарынын мындай терс келбей тургандай кылып карап, этияттык мамиле менен карабаса, булар дагы бир терс натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Нурбек мырза, студияга келип маек бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер же поликлиника медиасын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз кастыкты козутуу, жаза кандай болушу керек деген теманын алдында маектештик. Биздин студияда Медиа полиси институтунун юристи Нурбек Сыдыков болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.